Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 28 майдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 7 адам каза болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1788 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 283 кишиден жаңы аныкталды. Расмий маалыматтар боюнча ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны 103.866 адам жугузуп алды. Жалпы айыгып чыккандардын саны 97.542 болду. Учурда 1658 адам стационарда дарыланып жатат, 1854 адам үйдөн дарыланууда. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине Кайра Шайлоо 11-июлда өтөт. Президент Садыр Жапаров жаңы Шайлоо дайындагандыгы расмий кабарланды. 11-апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык, 420 айылдык кеңешке Шайлоо өткөн. Жогоруда аталган 3 шаарда добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, Шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш берүү жокко чыгарылгандан кийин президент 30 күн ичинде Кайра Шайлоону дайындап, 40 күн аралыгында датасы аныкталууга тийиш. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын аскери кызматчыларынын курман болгондон кийин эрдик медали менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Аскердик парызын аткарууда көрсөткөн курмандыгы жана эрдиги үчүн курман болгондон кийин аскер кызматчылары Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын капитандары Кубанычбеков Эсентур Кубанычбекович, Манасбек уулу Нурсултан жана чек ара кызматынын прапорщиги Юлдашев Бекзотбек Давлатбекович сыйланат. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку чыр-чатакта 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун адам жараталган. Каза болгондордун 3-өө аскер кызматкерлери болгон. Ал эми тажик тарап 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алгандыгын билдирген.